Кесиптештер, жер жерлердеги театрларыбыздын кызматкерлери, артисттери, искусствонун өкүлдөрү илим алыш үчүн Кытайга да барды. Илгери самолет жок мезгилде, машина жок мезгилде айтышкан экен адамзаттын данышманы. Илим алуу, билим алуу өтө бир маанилүү нерсе экен. Ошон үчүн ар бир нерседе өнүгүү тынбай болуп туруш керек экен. Мурда биз ойлойт элек, 5 жыл университетте окуп койсок, ошол бир өмүргө иштет деп. Бул жөн гана өзү далдуу экен, анткени бир сөз бар, мектептин окуусу бүткөндөн кийин турмуштун окуусу башталат деген. Же мектептин турмушу бүткөндөн кийин турмуштун мектеби башталат деген. Ошон үчүн өнүгөм десең, күн сайын өнүгө берсең болот, руханий жактан, интеллектуалдык жактан, физикалык жактан, акыл жагынан, өнөр жагынан. Өзгөчө искусство деген ушундай нерсе, бул чексиз. Алам чектелүү болушу мүмкүн, бирок өнөрдүн аягы жок, чексиз. Ошон үчүн биз абдан кубанып атабыз. Ар бир нерсенин жакшылыгы бар. Анткени кыргызда бир сөз бар, бир нерседен кетүү, бир нерсеге жетүү деп. Азыр пандемия деп атабыз, вирус деп атабыз. Ошонун айынан мекемелерибиз токтоп турат. Биздин актерлорубуз, биздин өнөрпоздорубуз, артисттерибиз, ырчыларыбыз, комузчуларыбыз айтор мурдагыдай элдин алдына чыга албай, азыр бук болуп турган учурда. Анан жумуш жок деп отурбастан, азыр ушундай бир чечимге келдик. Бишкектеги бир чоң мастерлерибиз бар. Колдо бар алтындын баркы жок дейт. Кээде тыштан бир чоң актерлор келсе, режиссерлор келсе, сценаристтер келсе, биз аларга абдан суктанабыз, алар менен мактанабыз, алар менен таанышкыбыз келет, мактайбыз дегенде. Бирок алардан өткөн, бирок эмес, бизде дагы чоң мастерлер бар. Болгону аларчалык бизге киного акча бөлүнбөйт, театрга акча бөлүнбөйт. Эгерде балким алар бөлгөндөй, мисалы бөлгөндө, Америка, Индия бөлгөндөй бизге да бөлө турган болсо, биздин актерлор дүйнө таанык болчу. Анткени бизде ушунчалык бир чоң таланттар бар, аттиң арман ошондой болуп атат да. Бирок бул дагы учурдун маселеси, кези келгенде чечилет. Кудай буйрса, кыргыз киносу, кыргыз театры дүйнөдө өзүнүн ордун ээлейт, алдыңкы позицияга чыгат деп эсептейм. Азыркы биздин долбоордун мааниси мындай. Ушул Бишкектеги мастерлерибиз өздөрүнүн тармактары боюнча, театр тармагы боюнча, аткаруу чеберчилиги жагынан, актерлук чеберчилиги жагынан сабактарын өтөт, Кудай буйрса. Петр Бириште айткан экен, мен өмүр бою окуучумун, өмүр бою устат издейм деп. Качан адам өзүн устат сезе баштаганда, кыйын сезе баштаганда өсү токтойт деген. Ошон үчүн биз сурандык, ушуга бүгүн макул болуп, убактысын берип, демилгелеп келип аткан кыргыздын белгилүү драматургу. 2 болсо 2, 3 болсо 3түн бири болгон биздин сыймыктуу агайыбыз, театрдын абдан чоң билирманы, Кудай буйрса эл жазуучулукка талапкер болуп аткан агайларыбыздын бири. Бул Жаныш Кулманбетов агайыбыз. Бул агайыбызды бир эле биз эмес, КМШ билет, дүйнөдө өзүнүн орду бар. Азыр болсо сабагын өтсө, тажрыйбасынан бөлүшсө, бул жөн эле мындай капысынан болуп калган иш эмес, атайын модуль даярдады, окуу программасын даярдады. Ушуга толук катышып, анан сиздерге дагы аманат, кимде дейт, билими болсо билими менен, күчү болсо күчү менен, байлыгы болсо байлыгы менен жардам берсин, бөлүшсүн дейт да. Ушул үйрөнгөн нерсеңиздер өзүңөр дагы алып кетпесин. Жок дегенде бир адамга 2 адам болсо жеткизиңиздер. Болбосо сиздер дагы группа түзүп алып туруп, атайын мастер-класстар өткөзүңүздөр. Ошол эле мектептерге барыңыздар пандемия бүткөндөн кийин. Ал жерде балким аябай бир өнөргө шыктуулар бар, ошолор тарбиялаңыздар. Анан дагы бир жанымда турган белгилүү актер. Мен биринчи жолу сизди 23 жыл мурда студент катары көрдүм эле. Шайтан жана Азизил дегенде. Шайтандын образын упуш берип койгон да. Анан жаныңызга келсем, абдан жакшы адам экенсиз. Баягы сиздин ошол образыңыз менен эстеп калып, эмнегедир жаман көрүп жүрө бериптирмин. Анткени шайтанды ким жакшы көрөт, туурабы? Бирок бир сөз бар да, шайтанды жаман көргөн менен адам шайтандын сөзүн уга берет экен. Кудай ошондон сактасын. Бул бир. Анан бүгүн эле бир сөз уктум. Адам топурактан жаралган дейт, шайтан оттон жаралган дейт. Эмне үчүн адам бийик, шайтан төмөн дейт? Анткени шайтан өзүн отко окшоп жогору сезет экен да. Анткени от жалын үстүгө умтулат экен да. Мен бийик, мен кыйынмын деп атып, ошондон даражасы түшүп кеткен экен. А топурак дайыма төмөн. Өзүн төмөн сезген адамдын даражасын жараткан көтөрүп коет экен. Ошон үчүн мен эчтеке билбейм, үйрөнө турган нерсем абдан көп деген сезим менен окуй баштасаңыздар. Сиздер эгерде мастер-класс өтсөңүздөр, Жаныш агайдын улуулугушунда ошондо угат, ошондон да үйрөнөт да. Мен жаш баладан да бирдек үйрөнөм. Анткени жаш баланы карасаңыз, эч качан таарынбайт, таарын сактап жүрбөйт да, кек сактабайт. Ошону үйрөнгөнмүн. Экинчиден, жаш бала колунан келбейт дебейт да, айга болсо да умтула берет. Анан сенен талап кылат, алып бер ошону депчи. Анан бирдеккеге жетпей калса, отуруп калбайт да, колунан келбейт экен деп. Тырмыша берет, ошентип отуруп, кумурскадан да үйрөнсөң болот. А бул жерде кыргыздын
искусствосуна, өнөрүнө, театрына чоң эмгек сиңирген инсандар отурат. Бирок бул жерде бир эле региондордон эмес, мына Бишкектин өзүнөн дагы белгилүү актерлор, белгилүү өнөр адамдар катышып атат. Бул бир уникалдуу долбоор. Ушундай эле мастер-класстарды эл аралык деңгээлде кылабыз. Бүгүн мен Кытайдын элчиси менен сүйлөштүм. Келечекте Кытайдын мастерлери менен да ушундай сабактарды өтсөк деген ойлор бар. Алар балким аларга биз бирдекелерди үйрөтөбүз. Анткени биз билгенди алар билбейт, алар билгенди биз билбейбиз. Өмүр деген өмүр бою үйрөнүү экен да, туурабы? Анан дагы бир нерсе, башка тармактарда, мейли ал цирк тармагы болсун, мейли ал төкмөлүк боюнча болсун, манатчылык боюнча болсун, музей тармагында болсун, китепкана тармагында болсун, ушундай онлайн сабактарды баштап атабыз. Ал тургай ушул маданият тармагындагы менеджментти өнүктүрүү боюнча ушул бизде мамлекет кызматкерлери бар 180. Ошолорго дагы Кудай берсе сабактарды уюштурган атабыз. Билим болбосо өнүгүү болбойт. Ошон үчүн урматтуу агай, урматтуу Назым мырза, сиздерге чоң рахмат. Ушунча убактыңыздарды бөлүп берип атканыңыздарга. Анан кийин сиздер дагы мен эчтеке билбейм деген сезим менен чаканы оң коюңуздар. Анткени агып аткан сууга дагы чаканы көмкөрөсүнөн койсоң бир тамчы суу кирбейт. Бирок тамчы болсо дагы оң коюп койсоң акыры ошол толот да. Ошон үчүн талап менен отурсаңыздар канчалык ошончолук көп нерсе алып кетесиздер. Адамдын байлыгы бир күнү кала деген, бийлиги бир күнү өтүп кетет деген, бирок руханий байлыгы өзү менен кете турган нерсе экен. Аны эч ким тоной албайт, алып кете албайт. Интеллектуалдык байлыгы да ошондой экен. Ошон үчүн ушул акыл сабагы, ушул рух сабагы сиздерге куттуу болсун. Кең келечек каалайм, оомат тилейм. Кудай буюрса, Кыргызстандын маданияты, Кыргызстанды дүйнөгө дүңгүрөтө турган бирден бир фактор. Туубузду желбирете бериңиздер. Рахмат агай. Жанында дагы белгилүү, эми мен министрдин орун басары катары гана көрбөйм. Бул киши белгилүү драматург Кайрат Олжобаевич отурат. Кайрат Олжобаев да өзүнчө бир чоң генч, энциклопедиялык билими бар маданият тармагында. Балким бир учур таап туруп, Кайрат мырза дагы өзүнүн сабактарын өтүп бере тургандай бир шарттарды түзүп бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Анда мен ээси келсе бээсин бер дейт. Бүгүнкү төр меники эмес, мен болгону баштап бергени келдим. Анда төргө агай келиңиз, өзүңүз өтүңүз.